профессордун жана колледждердин арасында акыл эмгектин маданияты билим алуунун үйрөн деген аттуу конференцияга кош келиңиздер. Бул иш чаранын максаты билим берүү системасындагы акыл эмгектин маданиятын калыптандыруунун, студенттердин өз алдынча ишмердүүлүгүн уюштуруу жана эффективдүү билим алуу ыкмаларын жайылтуунун маанисин талкуулоо болуп саналат. Акыл эмгектин маданияты жана билим алуунун үйрөн курстарынын күндү талаптарына жооп берген студенттердин аналитикалык ой жүгүртүүсүн изденүү жана өз алдынча билим алуу көндүмдөрүн өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөн маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Бүгүнкү конференциянын алкагында жаңы идеялар, тажрыйбалар жана жаңы педагогикалык ыкмалардын биздин университеттердин жана колледждердин арасында сапаттуу билим берүүгө түрткү болот деп ишенебиз. Ошондой эле бул конференцияны өз салымын кошкон урматтуу биздин ректор агайыбыз, Гапар Мадамиев агайыбыз жана башка баяндамачыларга терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин эмгегиңиздер билим берүү тармагына реформаларды ишке ашырууда жана жаш муунду интеллектуалдык өнүгүүсүнө маанилүү рол ойнойт деп эсептейбиз. Анда конференциянын ишине ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү учурда болгон айтылган сөздөр, айтылган сунуштар ушу билим берүү системасына, билим берүү чөйрөсүнө өзүн таасир этет, жакшы жагын, оң жагына таасир этет деген терең ишеним бар. Буйрук 25-15 октябрь акыл эмгегинин маданиятын жана билим алуунун үйрөн атайын курстарын киргизүү жөнүндө билим берүү сапатын жогорулатуу, студенттердин өз алдынча окуу жөндөмүн калыптандыруу, интеллектуалдык эмгектин маданиятын өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто кесиптик билим берүү уюмдарында билим берүү процессинде ийгиликтүү өстүрүү, ошондой эле билим берүү программаларына жаңы атайын курстук этабы менен ишке киргизүү максатында буйрук кыламын. Биринчи, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Мадамиев тарабынан иштеп чыккан акыл эмгегинин маданияты билим алуунун үйрөн атайын курстары программасы 2025-26 окуу жылынан баштап жогорку жана орто кесиптик билим берүү уюмдарына киргизилсин. Жогорку жана орто кесиптик билим берүү уюмдарынын жетекчилерине төмөнкүлөр милдеттендирилсин. Акыл эмгегинин маданияты билим алууга үйрөн атайын курстарын билим берүү программаларынын окуу пландарына киргизүү, окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү, атайын курстарды окутуунун сапатына көзөмөл жүргүзүү жана алардын студенттердин өз алдынча окуу көндүмдөрүн калыптандырууга тийгизген таасирин баалоо. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо жогорку билим берүү жана инновациялар министринин орун басары Нурлан Омуровго жүктөлсүн. Министр Бакыт Орозов, урматтуулар, мен министрибиз өзү өтө кызыгуу менен кабыл алды. Кабинетте мына бөлүм башчылар, кеңешчилер катышып отуруп, 1 саат талкуу болуп, презентациядан кийин мен өзүм да барып катышам деп туруп, бул министрибиздин демилгеси менен өтүп жаткан иш-чара. Ошол үчүн өзүмдүн, сиздердин, миңдеген студенттердин, окутуучулардын атынан жогорку билим берүү жана инновациялар министри Бакыт Орозовго, министрликтин аппаратына бардыгына бир ыраазычылык айтып, ыраазычылыгыбызды билдирип коелу, урматтуулар. Бүгүн мендеги тема мына ушуну бүгүн презентация катары конференцияда ошол жөнүндө кыскача маалымат берип кетем. Өзүм жалгыз бул жерге келбедим. Бул бүгүнкү конференцияда дагы Манас университетинен педагогика илимдеринин доктору, эл аралык таанымал профессор Ахматова Алибеков катышып отурат. Ушул тема боюнча баяндамага. Ошондой эле Коркоо министринин илим инновациялар бөлүмүнүн начальниги полковник Канабат Эрметович Орозов катышып отурат. Экинчиден, бул бүгүн үйдөрдө ушул үйрөнгөн студент идеалдуу.
Агайда айтып өттік мына ушул. Ешбір университет адамға өмір бойы жетерлік билимдер албайт. Бериштен мүмкүн эмес. Биздин китеп жазып атабыз, макала жазып атабыз, өмүр канча экенин эч ким билбейт. Эртең акыбалды жоготуш мүмкүн. Ешбир абсолюттук билим жок. Эртең баары өзгөрөт. Мына карасаңыздар, мына айрыкча технология тармагы. Университетке кирип, университетте окуган материалды университет технология өндүрүшүнөн алып таштады. Демек, үйрөнүүгө үйрөнүп алган адам гана жашоодан ары ийгиликтүү болуш керек. Башка жол жок. Мы предлагаем внедрение культуры умственного труда в систему подготовки военных кадров. Вот на слайде видно, что наш учитель Габар Мадаминов несколько раз посетил наше учебное заведение. Также с этого года именно его методика используется у нас в учебных программах Кыргызского национального военного лицея. Результаты налицо. Мен ашық кетпелі ғой, ағайдың жаңағы шетелдік түрде оқу методтары ошо аскери институты менен лицейлерге киргенден кийин, мындан кийинки слайдты көрсөтүп койсоңуз, мына былтыр өзүңөргө белгилүү болгондой, биздин аскери институтубуз Билги деген сынакты өткөргөн. Бул Билги деген сынак биздин президентибиздин ошо кыргыз тилине, адабиятына болгон арналган сынак. Ошол сынактын 24 окуу жайларынын ичинен биздин курсанттарыбыз баш бәйгени утуп алышкан. Жана ошондой эле жана мына сол жакта эң башында турган биздин курсантыбыз бул президенттин стипендиясын жана Түрк элдеринин мыкты студенти болгон, ылы жакта бул СНГнын мыкты студенти. Жана ушундай көп мындай бир жылдын ичинде натыйжасын көрө баштадык. Ошондуктан менин оюмча ушу бүгүнкү билим, илим жана жогорку билим инновациялар министрлигинин буйругу чыгашы менин оюмча бул эң туура мезгил келди. Агайымыз айткандай, ар жерде издеш керек экен. Агайымыздын көзү жүрүп турганда ушу агайды колдонуп туруп, ушу методдорун киргизип, анан ушу агайымыздай бир жашынакай Нобель премиясын алган деген биздин татыктуу бир исандар чыгат деген келишим. Полковник мырза, сизге чоң рахмат. Куралдуу күчтөрдө, аскер окуу жайларында азыр болуп аткан өзгөрүүлөрдү биз үчүн кабыл алыш биз үчүн өтө маанилүү. Андан кийинки сөз кезегин Ибрагимов. Анткени жараткан адилет узак болгон үчүн ар бир студентке, ар бир кыргызстандыкка берген мээни, акылды, ушуну туура колдонгонду үйрөткөн сабак акыл эмгегинин маданияты. Эгер ар бир университетке кирсе, биздин студенттер ойлоп тапкыч боло алат, дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүртө алат жана дүйнөгө өзүнүн продуктасын сунуштай алат. Чектелген рамкадагы окутуудан окуучуларды чыгара турган заман келди, эбак эле келди. Жана деле чектейбизби? Уже 21-кылым ар бир адам өзүнө керек билимди тандап, окуп, өздөштүрүп, анан анын үзүрүнү көрө турган заман келди. Бар болгону ага слайдда көрсөтүлгөн көндүмдөр керек. Ошону университет уштуруп бериши керек. Анан жөн отурбай Африкага да барып келдим. Африка, Нигерия 2023-жылы бардык. 4 күндүк университет жана мектеп мугалимдеринин ортосунда талкуу болду. Франциядан келишти, Африка өлкөлөрүнөн да келишти, Турциядан келди, Англиядан келди. Чоң суроо. Мектеп жана университеттер мурдагыдай окута бериш керекпи? Же мындан ары билим берүүнүн форматы өзгөрүш керекпи? Максат эмнеdir? 4 күндүк талкуунун жыйынтыгы мени өтө кубандырды, таң калтырды жана биз ошону Кыргызстанда жайылтып жүргөнүбүзгө аябай сүйүндүм. Мектеп, университетти бүтүп кеткен студентиңиз өз алдынча билим ала алган, ойлоно алган, суроо бере алган, изилдөө жүргүзө алган жана ошонун натыйжасында корутунду чыгара алган адамга айланган болсо, университет функциясын аткарыптыр. Только эле жактап келип анан сизге айтып зачетуну тапшырып кеткен болсо, университет функциясына жетпей калат. Ушул көндүмдөр атайын сабак болуп үйрөтүлсө, жакшы болот университеттерде. Студенттер өмүр бою окусун, өнүксүн, университет менен чектелбесин деген идеяны камтыйт бул сабактар. Кийинки слайдка чакырабыз. Бул ошол мен сыяктуу эле жөнөкөй айылдын балдары, кыздары
чет өлкөлөрдө грант менен окуп жүрүшөт. Билесиздер, биздекидей жөнөкөй программа эмес, окуш өтө татаал. Бирок ошол жерде кыйналбай окуп кеткенге жанагы базовый 4 күн. Кайсы тилде болсо да окуп кетишет. Биздики дүйнөлүк деңгээлге чыксын да балдарыбыз. Кыргызстандын университеттери жакшы, бирок дүйнөнүн эң алдыңкы окуу жайларында окуп келсин. Акыркы жаңылыкты көрдүңүздөрбү? Оксфордда өзбек тили жана байыркы чакатай тилдери сабак катары жетишишти. Мен бүтүп калды окшойт э. Өзбек тили сабак катары өтүлүшүнө жетишишти. Ошого кантип жетти дейсиздер? Биздин тарыхый китептер барбы? Биздин эски тарыхый жазуулар барбы? Ал тууралуу дүйнө билеби? Дүйнө билбейт. Анткени биз дүйнө элинин деңгээлинде интеллектуалдык талкууларга катыша турган студенттерди даярдабай элебиз. Өзүбүздүн чектелүү программабызды беребиз. Ушуну окуп, ушуну жаттап келсек жетиштүү деп. Бул замандан өтүшүбүз керек, урматтуу мугалимдер жана студенттер. Мына карасаңыз, кайсы адам суроо бере билсе, ошол алдыга чыгат. Адамды үйрөнөбүз, жаратылышты, проблеманы, предметти же окуяны же кубулушту үйрөнөбүз. Ошого студенттер өзү 37ден кем эмес сурооду берип бир корутундуга келсе, ошолор күн сайын өсөт. Суроо бергенди үйрөткөн сабактар же лекциялар барбы? Суроо бер барбы дегенде биздикилер көбүнчө үн чыкпай чыгып кетишет. Демек эч нерсе түшүнбөдү же кызыкпады. Суроо бергенди үйрөткөн атайын сабактар болушу керек. Кийинки слайд. Өз алдынча билим алганды үйрөнүүгө арналган практикалык көнүгүүлөр да бар. Жанагы китептерди көрсөттү. Серия 25-30 жылдык тажрыйбадан өткөн даярлык куралдар. Мектепке жана университетке курс катары киргизип алса, пайдасын көрөт дейдилер. Кийинки слайд. Акыркы бир көнүгүү менен жыйынтыктаймын. Кичинекей тешик жасасаңыздар. Эки колуңуздар менен сураныш жасап кое бериңиздер. Даана түшүнөсүздөр. Эмне үчүн бул сабак бизге керек экенин кичине жасаңыздар. Harbi, çiftlerin kurmadasızdı. Buna şu özelliğin çarpını malını bilmegen adamın düğüne göz karar. Belki aklımdaki madaniyatın ürünün düğüne kanday ekenen, mümkünçülükleri kanday ekenen ekenligini özüz de görölü, studentlerimizge de üretölü. Oşondo 200'den aşık ülkedeki mümkünçülükler biz için, Kırgızstanlıklar için, жалпы адам баласы için ekenligini düşünüyoruz. Bu Avrupa'daki bilim migrantları. Kırgızstandın жаңылыктарын улам көрүп турабыз дейт. Качан биздин эл өз алдынча билим алганга умтулган болот экен деп ошол заманды күтөбүз дейт. Анткени Германия 2 жолу дүйнөлүк согушту башынан өткөрүп дагы кайрадан өнүгүп алганынын себеби ошол жерде жашап жүрүп, аралашып жүрүп көрдүк дейт. Балдарын бала бакчадан баштап акыл эмгегиге тарбиялайт экен. Биз ошол учурда эмне менен алекпиз деп сөз сүйлөгөн Гамбургдагы, Европадагы мекендештер. Акыркы сөзүм корутундум, урматтуу угармандар. Биздин студенттердин, окуучулардын ички потенциалы кенен, эч кимден кем эмес. Бар болгон ошол ички потенциалын өнүктүргөн үчүн үйрөнүү маданиятын өнүктүрүүгө аларга жардам берели. Бул курсту университеттерге киргизели, кол кабыштырыңыздар. Биздин студенттер үчүн, жаштар үчүн бир жакшы мотивация болду деп эсептейм. Анда азыр кийинки баяндамага саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары, профессорлор, мугалимдер жана студенттер. Мен Асрал Кыйжан, номер 2 эксперименталдык гимназиянын бүтүрүүчүсү жана окуучудар Богордо Бадиялык университетиндеги программанын киргизген багыты боюнча сүйлөйм. Бүгүн мен сиздерге тарых сабагы боюнча олимпиадаларга жана айымды өз жашоосунда баалаган жана байлаган адам катары акыл эмгегинин маданиятын күнүмдүк окуу, изилдөө жана өз алдынча билим алуу процессинде кантип колдонуп, анын жардамы менен ийгиликке жеткени тууралуу тажрыйбамды бөлүшкүм келет. Жаналга кийдиктер. Мен Апыр агайдын мектебиндеги жолум 2017 жылы 5 класска экзамен тапшыруу менен башталган. 2017-2021 жылдары мен айымдын негизги принциптерин үйрөндүм. Жашоомо керектүү болгон фундаменттерди түздүм. Ар бир жумушту план менен баштоо, билимдерди системалаштыруу, китеп текстин анализдөө жана синтездөө, өз кыргызчалыгын кеңейтүү жана бөлүштүрүү, убакытты натыйжалуу пайдалануу, ар бир маалыматтын негизин көрүп алуу жана түшүнүү.
Бул принциптерди колдонуу менен мен төмөндөгүдөй иликтерге иреше алам. Мектеп учурунда 2023-22 жылдары тарых боюнча областык олимпиадада 1-чү орун, республикалык олимпиадада 3-чү орун, 9-чу классты кызыл ачкак менен аттадым. Олимпиада топтун жетекчиси болдум. Республикалык олимпиада 2-чү орунду аялдым. Номер 3 эксперименталдык гимназияны алтын тама менен аттадым. Жыйыртынан 203 балл алдым. Борбордук Азия Америка университетиндеги Жаңы Муун академиясына стипендиялык негизинде кабыл алындым. Жогорку окуу жай жана айылды колдондум. Жаңы Муун академиясында окуп жатып, мен акылын кегин маданияты АЭМди өзүнүн негизги компасы жана стратегиялык план катары кабыл алдым. АЭМдин жардамы менен билимдерди системалаштыруу, ар бир сабактын логикасын байланыштыра түшүнүү жана алган маалыматтарды терең өздөштүрүүнү үйрөндүм. Бул ыкмалардын натыйжасында мен 1 жылдын ичинде өзүмдү ар тараптан өктүрө алдым. 2025-жылы Жаңы Муун академиясын кызыл диплом менен аттадым. Борбордук Азия Америка университетиндеги программалык инженерия багыты боюнча гранттык негизге тапшырдым. АЭМдин жашоомдогу ролу. АЭМ мага убагымды туура бөлүштүргөндү, ар бир ишти алдын ала пландаштырууну жана үзгүлтүксүз өнүгүүнүн маданиятын үйрөттү. Мен үчүн план бул менин жашоомдун картасы. Ошондуктан мен өз жашоомду ар түрдүү деңгээлдеги пландар менен уюштурам. Өмүрлүк план, 5 жылдык план, жылдык план, айлык, жумалык, күндүк пландар. Көпчүлүк учурда жумалык цикл көпчүлүк адамдар үчүн бул дүйшөмбүдөн башталат. Мен үчүн бул ишемден башталат. Ишемби күнү алдыдагы жуманын максаттарын аныктап, ар бир кадамды пландайм. Ал эми жекшемби күнү болсо, өзүмдү өнүктүрүүгө арнайм. Жаңы программалоо тилин үйрөнүү, илмий макалаларды окуу, же жөн гана жаңы билим бактын изилдөө. Мындай ыкмамага окууну, илимий ишмердүүлүктү жана жеке өнүгүүнү айкалыштырып, баарына тең жетүүгө жардам берет. Акылын кегин маданияты АЭМ бул мен үчүн жөн гана окуу ыкмасы эмес. Бул менин жашоомдогу стиль. Мага билимди терең түшүнүүгө, өзүмдү таанып, максаттуу жашоого үйрөттү. АЭМдин жардамы менен мен ар бир ишимди жоопкерчилик, сабыр жана системалуулук менен колдонуп келем. Ар бир ийгилик бул жөн гана тубаса талант эмес, ыраттуу эмгектин жана туура ой жүгүртүүнүн жыйынтыгы экенин түшүндүм. АЭМди жаштар арасында жайылтуу бул жөн гана билим берүү эмес, интеллектуалдык капиталдын мобилизациялоо. Эгер компания өсүш үчүн ресурстарды жылжытса, анда азамдын өсүүсү үчүн АЭМ керек. Бул учурда компания бул азамдын өзү, студент, же жүргүзүүсүз өнүгүүгө умтулган адам. Ал эми ресурс бул акылын кегин маданияты. Ким АЭМге көңүл болсо, ал интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет, чыгармачылыгын жогорулатат жана өзү менен бирге коомго да пайда алып келет. Чоң рахмат. Айтсам болот, чоң рахмат. Андан кийинки сөз Жолдошев Темирлан Талантбекович. Окуучубуз биздин азыркы медакадемиянын отличник студенти, эл аралык бир нече олимпиадалардын жеңүүчүсү болгон Иса студентибиздин сөзүн угуштан. Казакстан матоо конференциясына катышуучулары, урматтуу мугалимдер. Менин атым Ибрагимов Иса, азыр Кучада Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 6-курс студентимин. Тарбойчу факультетинде бюджеттик негизде окуп жатамын. Мен бүгүн сиздерге акылын кегин маданиятын кантип өз алдынча өнүгүүдө, жождоо жана мектепте колдонгон боюнча кыскача айтып кетейин. Эң негизгиси алган билимди теорияда алган башка, жана практикада колдонгон башка. Эгер биз теориялык билимди практикада колдонбосок, анда ал эмне пайдасыз билим болуп калат. Биринчиси, мен мектептеги игилимди кыскача айтып кетейин дедим. Анткени мектептеги билим бул биздин базалык билимибиз жана жожого келгендеги уюткубуз болуп берет. Алгач 2019-жылы мен биология предмети боюнча биринчи орун областтык олимпиада биринчи орун алдым. 2020-жыл болсо республикалык олимпиададан биринчи орунду алдым. Апырагай мектепте мен окуп жатып, туура максат коюп, бул ар бир иштин башталышы экенин билдим. Ошондой эле маалыматты иреттеп алышыбыз керек. Эмне үчүн? Анткени маалыматты иреттеп алганда эффективдүү системалуу болот.
Үчүнчүсү илимий ой жүгүртүү маданиятын үйрөндү. Алган билимди анализ кылуу, синтездөө жана салыштыруу жана өзүбүздө күндүк рефлексияны калыптандыруу. Ошол нерселер мага келечекте чоң жардам берди. Жана алган билимдин негизгисин бөлүп алуудагы бул принциптери негизги чоң куралы болду десем болот. Жожго келгенден кийин болсо мен 2021 жылдан баштап, 2-чи курсумдан баштап, инки слайдка кырсаңыз болот. Эл аралык олимпиадага катыша баштадым. Эл аралык патофизиология предметинен 1-чи орунду алдык. Анатомия олимпиадасынан 2-чи орун жана эл аралык Өзбекстанда өткөн Самарканд олимпиадасынан 2-чи орунду алдым. Сүрөттөр көрсөтүлгөн болот. Ошондой эле кайра 2023-жылы физиология предметинен 2-чи орун медакадемияда өткөн. Жана эл аралык Самарканд 2-чи физиология предметинен дагы 2-чи орунду алдым. 2024-жылы болсо эл аралык уже клиникалык дисциплинада өткөн үчүн дерматовенерология предметинен дагы 2-чи орунду алдым. Ошол эле жылдары мен бир гана олимпиадага катышпастан өзүмдү илимий ишмердикте дагы көрдүм. 4 илимий иштин сааттары болуп кетиштим. Жазган илимий иштерибиз биздики эл аралык журналдарга жүктөлдү жана эл аралык конференциялардын катышуучусу болдум. Негизгиси бул жердеги максат эми илимий ишти жазып жатканда биз чоң инсандар менен таанышабыз. ДГГ бул жакта академик Тукбачин Рустам Романович менен таанышканмын. Бул жерде менин илимий жетекчилерим Жылыз Ахматовна жана Гүлза Болотовна бар, Мегин Малайбековна бар, булардын баардыгы доктор, кандидат науктар. Негизгиси студент болгондо эң негизги бизге эмне керек? Инсан өз алдынча эмне билиш керек? Бир гана билим жаатында эмес, инсан менен баарлашуу жаатында да. Качан инсан адамдар менен баарлашканда анын ан сезими ошот. Ошон үчүн бул нерсени мен өзүмдүн негизги принцибим деп алдым. Ошондой эле мен мага биология предмети жагат. Өзүм биологиядан чыккан үчүн, мага илим жааты жаккандыгы үчүн мен алган билимди биологияда унуткум келген жок. Ошон үчүн мен айымдын окутуу үйрөнүүнүн эң жогорку формасы деген принцибин негизинде алган билимди жоготпойм деп медицинадачы биологиядан 3 жыл ичинде мен 500дөн ашык окуучуларды ЖРТга жана олимпиадага даярдадым. Жана азыр алар өздөрү каалаган медициналык окуу жайда окуп жатышат. Ошондой эле айымдын маалыматты визуализациялоо, жөнөкөйлөтүү жана структуралуу принципи негизинде 3 китептин сааттар эмес, автор түзүүчүсү болдум. Бул жаңы методика, башкача айтканда, билесиздер, урматтуу мугалимдер, Z-муну билесиздер, Z-муну китеп окуганды жаман көрөт. Булар визуалдуу информацияны жакшы көрүшөт. Ошонун негизинде жаңы методиканын негизинде мен биологиядан 3 китептин автор түзүүчүсү болдум. Акылдын маданияты бул жөн гана ыкма эмес, бул жашоо философиясы. Эгер адам окууну үйрөнсө, анда ал өмүр бою өзүн өнүктүрө алат. Бирок айдын бул системасы менин жол картам болуп калды. Айымды жаштар арасында жайылтуу бул келечекке инвестиция деп ойлоймун. Себеби акыл эмгеги маданияты бул адамдын ички потенциалын ойготуган система. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бул боюнча бүгүн эң сонун маалыматтарды алдым. Сиздин китептериңиздин көпчүлүгүн окугам. Бирок бир кишинин айтышы, бир кишинин ушунча коллективге, студенттерге жеткизиши оор болуп калды экен. Анан сизден көптөн көп сураган, мен Тококтогу индустриялык педагогикалык колледжине келип, педагогикалык бөлүмүнүн башчысы. Анан ошол колледжге сизди чакырат элем. Сиз өз оозуңуз менен айтып, ушул биздин мугалимдерге, студенттерге мотивация берсеңиз, таптагыр башка көрүнүш болот беле. Университетинен кесиптештерибиз менен келдик. Агайга кайсы метебиз, агайдын билимине, агай ушундай чейген азырага шаарданабыз, мектепте болсо дагы өз күчү менен, өзүнүн инициативасы менен ачып, ошол жакта балдарды кантип окутсам деп абдан көп изилденип, көптөгөн эксперименттерди жүргүзүп, айым методикасын ойлоп таап, андан кийин энелер мектебин ойлоп таап, ошо энелер менен чоң иштешсек, коллаборация болсо, биз балдарыбызда жакшы өнүп, жакшы ийгиликтерге жетебиз деп, агай көптөгөн ийгиликтерге жетти. Мынакей балдарыбызды окутуп, балдары азыр кайсы Японияда, Турцияда, Америкада жана башка гранттык негизде окуп, билим алып, бул жашоодо өздөрүнүн ордун таап келе жатышат. Мынакей агайга терең ыраазычылык, агайдын ушундай адамгерчилигине, билимине ыраазычылык
жолу айтабыз, жана биз сизди сыйлайбыз, агайдын ушундай акыл эңгек маданияттын методикасын колдоп жайылтууга жайылтышыбыз керек деген ойлойбуз. Кыргыз Улуттук университетинде биз ошол өз алдынча билим алуу айем боюнча базда сабак лекцияны өтүп келдик. Андан кийинкиси БГУга чакырылып бул жерде өттүк. Кудай кааласа болот. Анан азыр уруксат берсеңиздер, биз университеттин ыраазычылык баракчаларыбыз бар эле. Ошо бүгүнкү баяндама жасаган адамдарыбызга, инсандарыбызга берип койсок, чынында эле мугалим мөмөлүү дарак дейт. Мына бүгүн көрүп атабыз. Гапыр агайдын мөмөлөрү кандай деңгээлде? Бул баягы мугалим жөн эле бир эле мугалим болбостон бул дос да болот экен, бул устаз, бул кеңешчи, бул бүт ушу мугалим өзүнө каттырган, ушу ийгиликке көтөргөн, баланы өстүргөн. Мына жана биздин жаш ини кыздарыбыз чыгып сүйлөп атат. Баягы орустар айтмакчы, история успеха, ар бир университеттин, ар бир мамлекеттин история успехасы бар, ар бир инсандын. Ошо бүгүнкү айтып аткан нерселер, бүгүнкү айтылып аткан ошол жерде сөздөр менен ойлойм, мына Гапырага айтып атпайбы? Эмне үчүн биз Финляндиянын моделин алышыбыз керек? Эмне үчүн биз Малайзиянын моделин алышыбыз керек? Мына буюрса келечек бар экен. Уучубуз кор эмес, эртең ушу жаңы билим берүү чөйрөсүндө, билим берүү саясатында жаңы форматтагы модельди түзүүчүлөр бар. Бүгүнкү биздин мугалимдерибиз, агартуучуларыбыз, бүгүнкү мына өсүп аткан жаш ини кыздарыбыз. Ыраазычылыкка тапшырууга уруксат этиңиз. Мадаминов Гапар Маматболовичке. Ибрагимов Муса Бакирович.